Keyinki temabız musulman padişah jana jetekçiler menen birgelikte acılık jana cihat kılуу deydi. Bizdin ibadatlarыбыз, acılığыбыз, cihatыбыз жана башка ibadat namaz сыяктуу эле acılık. Cihat degенде көп адамдар коркуп жүрөт, бул корко турган сөз эмес. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, адамдардын эркиндиги, ой пикирдин эркиндиги, сөз эркиндиги, дин тутуу эркиндиги үчүн болгон ыйык согуш. Аны бирөөлөр адамдарды өлтүрүш керек, жокко чыгарыш керек, антиш керек, мынтиш керек деп ошол исламдагы жакшы бир намаз сыяктуу, орозо сыяктуу ибадатыбызды булар камкордук деп түшүндүрүп коюшкан да. Ала ошол нерсе керек эле. Жихад маселеси, ажылык маселеси бул падышанын жетекчилиги астында боло турган маселе. Төртөө чыгып өзүнө жихад кылып кете турган, бешөө ажылыкка кете турган болбойт. Мен ажылык өзүм билем, өтүгүм төрөлүм кеп андай эмес. Ал эмес биздин Кыргызстандагы ажылык проблемасы маселе боюнча ошол падыша же падышага түздөн-түз баш ийген адам жетекчи болуш керек. Мен 2 жыл муфти болуп иштедим. Ошондо ажылык боюнча мыйзам жок эле. Жогорку кеңеште 5-чакырылышта мыйзам кабыл алышты. Анткени ошол падышачылыктын биздин мамлекеттүүлүгүнүн бийликтин бир өкүлү жогорку кеңеш. Мыйзам мамлекет тарапынан кабыл болгон мыйзам керек. Ажылыкты аткаруунун укугу муфтиятка ыйгарылсын деген биздин мыйзамыбыз бар. Түздөн-түз падышабыз, падышанын кол астындагы жанагы күч органдарынын бардыгы көзөмөлдөп карап турууга милдеттүү болот. Силер киришпегиле ажылыкка деп айтканга болбойт. Ажылык ибадат. Ошондой эле жихад да ошондой. Башкы командачыны атап билесиңерби? Президент башкы командачы. Ким президент бул башкы командачы? Ошол буйрук берет. Тур десе өлөсүн, тур десе турасың, отур десе отурасың. Айтса көнөсүн, урса өлөсүн деген сөз кыргызча. Бул деген сөз эгерде сага падыша буйрук берип, мамлекетти коргонго чыккыла деп мобилизация бирнеке кыла турган болсо, анда бардыгын чыкканга милдеттүү болосуң. Жок деп кача турган болсоң, күнөөкөр болосуң. Жихад ушундай маселе. Мамлекеттин бүтүндүгү турганда ар бир эркек керек болсо аялдар дагы чыгыш керек. Ошон үчүн мектептерде жанагы илгерки сабактар болот эле, жанагы БВП деген, МВ кандай деген? ДПЮ деген. ДПЮ. Ал эмне деген сөз? Жанагы мынтык атканды үйрөтүп, мамлекетти коргой турган. Ошол эркектерге да кыздарга да керек. Биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек, жеттирип кетсе кандай болуш керек, өрттөнүп кетсе кандай болуш керек, нары катыш керек, бери катыш керекпи, күйүп кетсе кандай болушубуз керек. Ошонун баары мамлекет үйрөтүш. Анткени башкы командачы буйрук бергенде эч ким молдо келем мындай деп калганга болбойт. Азыр бизге мынаки кээ бир секталар кирип калган, алар өздөрү мыйзам киргизип атышат. Биз курал кармабайбыз, антпейбиз, мынтпейбиз деп. Эмне үчүн ошентип атышат билесиңерби? Элдин бардыгын ошол сектага киргизип, эртең бизди душмандар басып келип, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү мисалы үчүн жокко чыгара турган болсо, биз курал кармабай деп туруп берип, ошентип биз багынып, мамлекетти жок кылганга алар шарт түзүп берип атышат. Көрдүңөрбү кандай коркунучтуу ушундай секталар бар? Жок, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн керек болсо жаныбыз курман. Динибиздин бүтүндүгү үчүн сакталып керек жаныбыз курман. Бул деген абийир деген сөз. Бул акыйкаттык деген сөз. Бул деген сөз биздин балдарыбыз, кыздарыбыз коррупциясы жок, мародерчулугу жок, уруучулугу жок, жалган айтпаган адилеттүү коомдо жашайт деген сөз, ошону камсыз кылууга болгон аракет деген сөз. Демек ушунун бардыгы түздөн-түз жетекчинин, мусулман кол башчынын жетекчилиги астында болуш керек. Жана ачылыктагы. Имам Тахауи айтат: "Вал хаджу вал джихаду фардани мадияни ма улил амри". Ула эмес, ули. Лыга кесре койсоң. Ма улил амри мин аимматил муслимина. Баррихим ва фаджирихим ила қиямис саати. Тамгалар алмашып калган. Сыдан кийин алиф, синден кийин анан айын келет. Саати. Ла юбтилухума шай'ун ва ла янқудухума. Мусулмандардын такыва жана күнөөкөр падышаларынан болгон жетекчилер менен биргеликте ажылык жана жихад кылуу кыяматка чейин улана турган парыздар. Кыяматка чейин улана берет.
Жанагы оғын Оштогу жана Кашкар-Кыштак кеше Нариманга да тарап кеткен экен, айтып атышат. Жихад жок деп айтат азыр алар. Жихад Мухаммед пайгамбардын убагында болгон, башка болгон, эми азыр жихад жок деп Мирза Гулам Ахмад Кадиян ушинтип айтып атат. Ana акыйдага каршы келген адам. Кыяматка чейин жок болбой турган нерсе. Мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекеттин эгемендүүлүгү, адамдардын эркиндиги, сөз эркиндиги кыяматка чейин керек бизге. Биз ар качан акыйкатты сүйлөнгөнү каалайбыз. Адамдар кул болгонун каалайбыз. Бирөө-бирөөнү уурдабагандыгын каалайбыз. Биз туура жашоону каалайбыз. Бул кыяматка чейин керек бизге. Ал жихад менен сакталып турат. Анткени биздин эгемендигибиз бир ала турган болсо, анда биз эмне жок бербейбиз дейбиз. Мамлекетибизди кашык каныбыз калганча коргойбуз. Чыныгы патриоттор биз. Алар жок. Жанагы сектанын өзүнө бул секта булардагы. Алар курал кармабайбыз деп, бапчыга окшогон бир секта бар экен, курал кармабайбыз дейт. Армияга барбайбыз дейт, армияга барыш керек мусулмандар. Тигилер айтат жихад жок дейт. Сырттан башка бир капырлар келип Кыргызстанды жок кылабыз, бөлүп алып, тот кылып кесип алабыз десе, булар жок биз жата берет экенбиз, жихад жок деп коюп. Көрдүңөрбү? Жихадты алып туруп, ошону менен булар ошентип жанагы Индияга басып келген Индиядагы мусулмандарды англиялык колонизаторлорго каршы туруудан тыйган да буларга. Ошолордун кулу болгон. Ошолор келген, Индиялык мусулмандар турушту, кийин Пакистанды бөлүп алды. Индия, Пакистан болгоч баары бир. Анан ислам өлкөсү Пакистан деп бөлүнүп чыгып кетишти. Ошолорго каршы турган булар. Жок, алар кишилер кул кыла берсин, боло берет. Кудай англис тилинде сүйлөт, бул англичендер Кудайды сүйгөндөрү деп айтып, ошондо капыр. Дагы мен сотко берип, аны ошону ээрчип алып жүргөндөр бар. Мамлекетибизди бирөөгө бербейбиз биз. Сектанттарга, башкаларга карматпайбыз. Алар мыйзамга такап, ага такап, буга такап, анча-мынча оозуна пул тыгып коет, ошону менен иш кылып басып жүрүшөт. Жок, андай эмес. Бу жерде биздин балдарыбыз жашаш керек. Ата-бабасы жашап келген, мусулман болуп келген, биз балдарга ушундай калтырышыбыз керек. Экегиде мушташып отурган болсо, эч ким маани бербей койгон болсо, эртең көчөдө калабыз. Нариманга чейин кирип, ошо Ахмади болуп ачат бардыгы, Кадияни болуп. Капыр. Мусулман эмес. Дүйнөдө этибарга алынган, молда экен, дамбылда экен деген бир дагы молда мусулман деп айтпайт. Дүйнөдө төргөткөнгө жарай турган, эки адам башы кошулса төргөт деп айта турган бир дагы молда ошолорду мусулман деп айтпайт. Бир дагы муфтият айтпайт, алар бардыгы капыр дейт. Ислам университеттеринин бардыгы, алымдардын бардыгы, муфтилердин бардыгы эч ким аларды мусулман деп, өздөрүнөн башка эч ким мусулман деген жери жок. Дагы капыр деди, чубак ажы бизди капыр деп айтып атат дейт. Капыр, мусулман, эркектерге катын деп айтат. Ага не чалайсың?